Құдай Таалам үй бүлесіне, бала чағасына береке берсін. Мындан дағы жақсы-жақсыларды, сыйлықтарды берсін. Барлығымызды Құдай Таалам келешек күндерде, жақсы күндерде біріктірген болсын. Бүгүн Баткенде 25 жұптун үйлөнүү үлпөт тою болду. Аталган иш-чара мамлекеттин өзөгү үй бүлө долбоорунун алкагында өтүүдө. Алгач жаш жубайларга нике кыюу аземи менен башталды. Аллах Тааланын китеби менен пайгамбардын сүннөтүндө Абу Ханифанын мазхабында Арзыбек кызы Үмүтай Абдибакур уулу Абдурахманга халал жуфтукка, жубайлыкка, өмүрлүк жарга макул сөз бар. Абдибакур уулу Абдурахман Арзыбек кызы Үмүтайды халал жуфтукка, жубайлыкка, өмүрлүк жарга кабыл кылмаган. Уларбек Исамидин уулу жана анын жубайы бүгүн жаңыдан баш кошкон 25 жуптун бирөөсү. Жаштардын тилеги орундалып, мамлекетке дагы бир жаңы үй бүлө кошулуп отурат. Биз ушул Баткен облусу Кадамжа районунан келип отурабыз. Бул жерде той өзгөчө той болуп атат. Бул ислам дининде мусулманский той болуп жатат. Ошол уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө, жалпы немелыктанlara бар жоона рахмат айтабыз. Колдоп, жаш жубайларды колдогон үчүн. Анда эмесе алгачкы түгөйлөрүбүз Кыргыз Республикасынын жараны Саматов Шерали Жумаевич менен Абдикарим кызы Махабатты чакырып алсак. Баткен облусунун аймагында тандалып алынган 25 жаш жубайлардын тою жаш жубайларга нике шакектерин жана нике күбөлүктөрүн официалдуу түрдө тапшыруу аземи менен улантылды. Тарыхта балким Баткен облусунда биринчи жолу. Салтанаттуу иш-чарага жергиликтүү жетекчилер, демөөрчүлөр жана жаш жубайлардын жакындары катышты. Бул күн жаңы жашоомордун алгачкы барагы. Мына ошондой долбоорлор менен мен башка мамлекеттерде дагы Индонезияда, Филиппинде, ошол жагы кебек мамлекеттерде дагы болуп келдим. Кыргызстанга эми келип ошол долбоорду уюштуруп жатам. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Бүгүн биздин бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы тарабынан каржыланып уюштуруп жаткан 25 жубайдын үйлөнүү үлпөт тою болуп жатат. Бул Баткен областында уюштурулуп жатат. Биздин демөөрчүбүз саудиялык жаран Ахмад бин Ибрахим Саид мырза ошол бардык каражаттарды көтөрүп төлөп берип атат. Бул долбоордун максаты ошол жубайлардын үй бүлөнүн туруктуулугу, үй бүлөнүн ыйыктыгы, бул мамлекеттин ыйыктыгы, мамлекеттин туруктуулугу, мамлекеттин өзөгү деген максат. Суу үмүтүндө чоң кызматка сайланган мына демөөрчүбүзгө атайын губернатордун бириги сыйы тартууланды. Облус башчысы тарабынан бүгүнкү иш-чарага социалдык колдоо көрсөткөн демөөрчү жана бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясынын коомдук бирикмесинин өкүлдөрүнө ыраазычылык кат жана белектер берилди. Бүгүнкү үлпөттүн себепкерлери сиздерди бүгүнкү кубанычтуу күнүңүздөр менен чын ыхласымдан куттуктайм. Бүгүн сиздер жүрөгүңүздөрдү жана турмушуңуздарды бириктирген күн. Дайым сиздердин турмушуңуздарда жакшылык болсун. Ошол жакшылыктарды тең бөлүшүп, турмуштун кыйынчылыгын тең тапкан үй бүлөлөрдөн болгула. Мекенибизде, элибизде сүйгөн, ата-энени урматтаган уул кыздарды болгула. Иш-чаранын максаты үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө, жаштардын келечегине дем берип, коомчулукту бир максатка бириктирүү, кайрымдуулук маданиятын жайылтуу жана социалдык колдоо көрсөтүү. Үй бүлө курган жубайларга үй тиричилигине керектүү болгон буюмдар жана эмеректер белек катары уюштуруучулар тарабынан берилди. Фарида Убайдуллаева, Расул Ахматов, жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 14 августта 7-ci Кыргыз-Россия экономикалык форумунун катышуучуларына куттуктоо сөзүн жолдоду. Аны президенттин администрация жетекчисинин орун басары, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармагынын башчысы Азамат Кадыралиев окуп берди. Анда быйылкы форум санариптик көз карандысыздык, ээпте туруктуу өсүштүн жана технологиялык кызматташтыктын фактору катары темасына арналган. Белгилүү кетчү нерсе, ушул жылы Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы түбөлүк достук, союздаштык жана
өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлганынын 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул документ биздин мамлекеттердин ортосундагы бир туугандык мамилелердин, стратегиялык союздаштыктын жана өз ара ишенимдин бекем пайдубалы болуп калды. Биздин өлкөлөрдү жана элдерибизди кылымдар бою келе жаткан достук байланыштары, маданий гуманитардык алакалар жана биз баалаган жана аларды тынымсыз бекемдөөгө умтулган жалпы баалуулуктар бириктирип турат. Россия Кыргызстандын негизги соода экономикалык жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Биздин өлкөлөр ар кандай тармактарда активдүү кызматташууда. Бул финанс, өнөр жай, айыл чарба, энергетика, транспорт, билим берүү, илим жана албетте санариптик чөйрө. Бүгүнкү күндө Кыргызстан КМШ жана ЕЭП өлкөлөрүнүн арасында экономикалык өсүш темпи боюнча лидер болуп саналат. Акыркы 3 жылда жыл сайын 9% туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндө ыкчам санариптик өнүгүүнүн шартында технологиялык көз карандысыздык, санариптик маалыматтарды коргоо жана улуттук IT инфраструктураны өнүктүрүү маселелери алдыңкы планга чыгууда. Дал ушул себептен улам азыркы форумдун темасы өзгөчө актуалдуулукка ээ болууда. ЭЭП өлкөлөрү маалыматтык технологиялар жаатында чоң дараматка ээ болуп, аймактын санариптик трансформациясынын лидерлери жана тез өсүп жаткан дүйнөлүк технологиялык рынокто активдүү оюнчулар боло алат жана болушу керек деп ишенем. Форумдун аянтчасындагы пикир алмашуу туруктуу өсүшкө, технологиялык прогресске жана өз ара пайдага өбөлгө түзөт деп эсептейм. Форумдун бардык катышуучуларына жемиштүү иш, конструктивдүү диалог жана мамлекеттерибиздин жана элдерибиздин жыргалчылыгына багытталган практикалык макулдашууларга жетишүүнү каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Чек ара окуясында Лейлек районундагы Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн имараты толугу менен күйүп кеткен. Мындан улам жаңы имаратка муктаждык жаралган. Мамлекет каржылык колдоого алып 2024-жылы курулуш иштери башталган. Эми мынтип быйыл ийгиликтүү аяктады. Ал үчүн өздүк бюджеттен 27 миллион сомдон ашуун акча каражаты жумшалган. Эми мына буюрса айыл өкмөттүн кеңсеси бүткөрүлүп, мына эмки жумадан жумушту баштасак, бизге дагы жакшы шарт түзүлдү да, эл менен мындай тыгыз иштешип, ушу ар бир кызматкер өзүнүн бөлмөсүндө өзгө тиешелүү маселелерди чечкенге шарттар түзүлдү да. Жаңы имарат заманбап талаптарга жооп берет. Кызматкерлер үчүн бардык шарттар түзүлүп, кеңселер кенен жана жарык, ыңгайлуу иштөөгө ылайыкталган. Имараттын ичи заманбап жабдуулар менен камсыздалып, элге сапаттуу кызмат көрсөтүүгө толук шарт түзүлдү. Толук кандуу иштей албай, келген жарандарды угуш керек, алардын документтерине жардам бериш керек. Ошо толук кандуу иштей алган эмес да. Кээ бир кабинеттерде 3-төн 4төн специалисттер отурду. Өкмөт башчы экөөбүз сырт деле жүргөнбүз, биз скамейкалерде ошо жарандарды кабыл алып ошентип. 2 жыл иштедик, мына мамлекетибиз жакшы колдоо көрсөттү. Азыр мындай заманбап кеңсени куруп берди. Быйыл өлкө эгемендик алганына 34 жыл толот. Бул майрамдын урматына Лейлек районунун аймагында 8 жаңы имарат пайдаланууга берилүүсү күтүлүп жатат. Алардын арасында Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн административдик имараты да бар. Бүгүнкү күндө Лейлек районунда эгемендүүлүкүнө карата Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевдун катышуусунда 8 объект ачылууга пландалууда. Атап айтсак, Мурас айылында спорт комплекс, Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн административдик зданиясы, 2 шахта көмүр кени, анан 3 мектеп, 1 соода борбор курулуп атат. Ошолорду 30-августка ачылуу пландалууда. Соңку жылдары өлкө аймагында курулуш тармагы секирик жасап, алдыга озуп чыкты. Бул аймактагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу жана элге ыңгайлуу шарт түзүү багытындагы дагы бир олуттуу кадам боло алды. Айжан Кубатбек кызы, Бакыт Саетов, жаңылыктар.
Кыргызстанда эттин баасына чек коюлат, 700 сомдон ашпашы керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматына этке болгон дүң бааны төмөндөтүү боюнча тапшырманы койду. Ведомствонун маалыматына караганда, монополияга каршы жөнгө салуу кызматына дагы эттин чекене баасын көзөмөлдөө боюнча тапшырма жүктөлдү. Ага ылайык этке болгон баа 700 сомдон төмөн болушу керек. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев мамлекеттик ишканаларга уйдун этин сырттан алып келүү боюнча кошумча тапшырманы койду. Белгилей кетсек, буга чейин Бакыт Төрөбаевдин төрагалыгы алдында июль айынын соңунда ведомстволор аралык өткөн жыйында эттин баасына мамлекеттик көзөмөлдөө киргизиле тургандыгы маалымдалып, базарда этке болгон баа акырындык менен түшө баштаган болчу. Анда ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматына мал ташуучу жеке ишкерлердин ветеринардык санитардык көзөмөлүн күчөтүү, чек ара кызматы менен биргеликте аткезчилик менен күрөшүү боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлган. Шахимардан анклавына кеткен жиделик Ак-Кый автожолуна асфальт төшөлүп, бүгүнкү күндө колдонууга берилди. Жолдун узундугу 11 чакырым 400 метрди түзөт. Союз мезгилинен бери каралбай келген автожолду 2023 жылы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагына өткөрүлүп, 2024 жылда жолду оңдоо иштери башталган. Өткөн жылдын сентябрь айында 6 чакырым аралыгына асфальт төшөлсө, аба ырайынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу 2025 жылдын июнь айында толугу менен жол бүткөрүлдү. Жиделик Ак-Кый жолу бул жолубуз 23 жылы Минтранс балансына алынып, ага чейин короз турган жол, Өзбекстан тейлеп турган дешет. Биздин баланска өткөндөн кийин 24 жылы жол куруу иштери башталып, 25 жылы аягына чыктык. Жолдун эни 8 метр, кээ бир жерлер 10 метрге чейин жетти. Сапаттуу, жакшы жол болду деп ишенебиз. Жол бекемдөө иштери болду. Ошол КПП өткөрмө пунктунун анклавга өткөн жол болуп эсептелинет. Шахимардан анклавына, Өзбекстандын. Ошол жерде жол чекелерин кеңейтип, машиналар турганга жай жана жол жээгин бекемдөө жумуштары болуп өттү. Булар да толугу менен аягына чыккан. Азыркы күндө пайдаланууга берилген. Асфальттуу иштерине республикалык бюджеттин эсебинен 86 миллион 128 миң 605 сом жумшалган. Номер 46 жол тейлөө ишканасынын көзөмөлүндө болуп, Стим универсал жоопкерчилиги чектелген коому асфальт төшөө иштерин жасаган. Мындан сырткары жол боюндагы коммерциялык багыттагы курулган мыйзамсыз курулуштар жана кызыл сызыкка чыккан объектилер алынууда. Жиделик Ак-Кый автожолу эл аралык маанидеги жол болгондуктан мыйзам чегинде жолдун туурасы 28 метр болушу эске алынууда. Мындан сырткары Разъезд айылындагы Кызылкыя өткөрмө бекетинен калаага кетүүчү жолдун 1 чакырым 800 метр аралыгын асфальттөө иштери башталуу алдында турат. Өткөрмө бекетинен тартып 600 метр аралыгы 4 тилкелүү 14 метрлик заманбап жол салынары маалым болду. Ассаламу алейкум. Мынау Кызылкыя шаарынан Кызылкыя КППге келе турган жол башталды. 600 метри 14 метр болот эниге. Анан тротуар, бардуу, лоток, заманбап болот. Биягы 8 метр болот, 1200 метр. Ошону ошо берилген срокко бүтүрүшкө аракет кылабыз. Заманбап жол түшүп атат. Белгилей кетсек, быйылкы жылдын титулдук тизмесине жана мамлекеттик салымдар беренесинен планга киргизилген жолдордун учурда 23 чакырымы аяктады. Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары коло медаль жеңди. Кытайдын Ченду шаарында өтүп жаткан самбо боюнча дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары коло медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, оюндар 13-14 август күндөрү өтүүдө. 2 күнгө созулган мелдеште эркектер жана кыз келиндер арасында жекече таймаштарда, ошондой эле командалык эсепте да медалдар ойнотулат. Биринчи күнү кыргызстандык спортчулар Курманбек Замирбек уулу 71 кг, Бектен Эркебай уулу 88 кг салмак ченинде дүйнөлүк оюндардын биринчи күнүнүн жыйынтыгы менен коло медалга ээ болду.